Assalamu alaikum, YouTube көршілер, менің көршілерім, қандайсыздар, туғандар. Талас облысы Манас району Покровкадағы бұл Қызылту көшесінде там сатқа шығып жатыр, тушыл там. Бұл Қызылту көшесінде бұл кішінекей сыпытыды қот, больницаға кетіп отқан жолды. Анан ушу жолмен келе берсеңіздер, Қызылту көшесінде чеке. Бұл прокуратураның немесі екен, общагасы екен да. Ушундай эле бет маңдайында там сатқа чыгып атат. Буюрса буну тартып көрсөтүп берейик. Бунун дагы трактору бар, сатыла турган. Анан дагы участогу бар там аркасындагы. Андыктан ошол кенен жайгашып отуруп туруңуздар. Бул жерде көбүрөөк видео болот да, ичинде көп нерсе бар. Ошонун баарын тартып көрсөтүп берем сиздерге. Анан этегине баазын айтабыз. Бул жака үйгө кире электе эле ушундай дагы өрүктөрү, бактар бар экен. Жанагындай ушундай ёлка, докот. Анан курчалган экен да, сонун экен. Трактор коесуздар, эмне койсоңуздар, мал байлайсыздарбы көчөгө. Ушундай жагы бар экен. Бул көчө да вообще кенен, оон жака деле мал байлайсыздар, эмне кылсаңыздар да. Бул жакта участок кенен. Үйдүн общий огороду менен 30 сотик. Бул чоң көрүп тургандай неме өрүккен. Бисмилла деп кирейгем баратадан. Бул номер 10-чу үй. Бул үйдү да көңүздөр билсеңиздер керек. Тааныйсыздар кимдики экен. Ана киргенде бурчта тапчан турат экен. Жабышыл жазылган шифр. Сонун экен да, көлөңкөдө. Жай менен көлөңкө турат. Сыртынан тартып көрсөтүп берейин сиздерге биринчи. Арыгы ушундай сементтелген экен. Жана дагы бул жакта көмір ғана екен да, көмір жинап қостыр. Жақсы екен. Ушунун артында дагы гүл тигесиздер би эмне кылсаңыздар, дагы ушундай место бар екен. Бурчта. Бул капталга да киргенде кемеге гана. Ушундай кемегези. Бул жерге гүл тигип коесуздар. Бул жагында болсо кладовка экен, ичинде погреб бар бунун. Эшикти ачабыз. Киргенде эле ушундай кладовка, жана дагы ичинде погреби бар. Бул жактан свети күйөт экен, сырттан эле. Анан ичи сементтелген, таза жакшы экен. Ушунун эле жанындагы бул турган баня. Бул баня негизи жагылбай калды дейт көптөн бери. Анткени үйгө суу кирип, үйгө условий болгондуктан, ысык суу, мыстак суу болгондуктан баняны жакпай калдык дейт. Сарайлар экен. Бул эшик болсо, бул эшик менен да таанышабыз. Үйдүн ичинен да ушул эшиктен чыгып кетсе болот экен. Эки эшик бар да. Сарайы. Уйларды байлайт. Атайын атканада өзүнчө бар экен сарайы. Кладовкасы. Сарайлар көп экен да, лакенч. Бул жакта тооканасы экен. Торолуп турган. Торпоктор турат. Бүт мурунку орустардан калган нерсе экен да, баарын бузуптыр. Көп нерсе бар экен бул жакта. Уйган экен да. Бул жагы менен тааныштык. Өзүнчө кичинекей карагай бар экен. Бул жагына барсак дагы сарай, жаңы салынган сарай. Бул аткана, аттарды байлай турган жер экен да. Анан ушундай сене бол, чөптөр кургак турат. Бул жака ушул 1000ден ашык түк чөп батат деди. Көрүнүп турат. Бийик, жанагы бекем болуп салынган экен да. Кургак дагы бурчта экен да. Аябай жакшы. Үйдө мына жанагы кудук үйгө кирген да, бул суу бар демек. Анан огородун бактары бар. Тягы мен дагы барып мынайын өзүнчө чыгып кетебиз. Огород менен бир таанышып алайык.
Бурса летний душ турган экен дагы. Бул прицеп. Прицепти жакшылап көрүп алыңыздар. Анткени бул тракторго кошулуп сатылат да. Бул теректери да ушул арктын беркөтүндө экен. Демек бер жакка карайт окшойт. Ушул огородду үй менен 30 сот экен. Бул терекке чейин. Чоң теректер бар экен да. Анан ушунун артында дагы 20 сотик участок. Алда кошулуп сатылат. Анда көрсөтүп берейин. Бул участокко жакшы экен. Бул жайына көпүрө бар да. Тракторлор да кирип берет ушул жактан эле. Мынакей. Дагы участок экен. Анан өзүнчө көчө бар турбайбы ар жагында. Демек алда теректер бер жакка карайт экен да. Теректер бар экен, чоң теректер. Эми барып үйдүн капталына барайык, анан үйдүн ичине киребиз. Негизи сон жерде, тынч жерде. Жаңы көрүп аткандар болсо, подписчиканы басып койгула экрандагы. Каналга катталып койгула. Ушундай брусчаткаларды түшүрүп коюптур, дайындап. Анан көрүп атасыздар го. Бул кухня жагы окшойт. Чоң сон айнек экен, 2 кабат айнектер чалаң. Ушундай отун жинай турган навес экен. Навес ушундай нерселерди көп сала берген да орустарчы мурда. Ушул нерсесин да ушул акебиз канча жылдан бери жашап, ушуларды буспаптыр да. Орустардан калган нерсени. Демек бул жака жүгөр жинап койсоңуздар болот экен. Үйдүн капталы бул. Буларды неме бага турган жүгөр жинап коюптур. Анан коен бакса да болот болчу да буга. Анан көрүп атасыздар го, туугандар. Бер жагын мурда орустар коюптур. Бирок бунун нар жагындагы примерно бир 2 метрдай жер дагы ушул кишиге карайт. Берки участокко. Буну кошунасы билет экен. Просто мурда орус ушинтип эле тороп койгон экен да бер жакка чейин. Келгенде ушул неме кылып берет, документальный. Стерге өткүзүп берет. Анткени кошуна деле билет дейт аны. Жүзүмдүкү эле турган, кенен чоң экен. Там артын бардык эле ушундай экен да. Целый. Жа суу агызгыч. Суу түшпөйт бул жака. Шуну каптал менен айланып келе атабыз. Эшиктин асты ушундай бурчатка. Жанагы тапчанын арты ушундай дагы өзүнчө торгогон жери бар экен. Тиги ортону тазалап туруп, кошуп койсо болот экен, кенен кылып көчөдөгө. Эми бисмилла деп азыр үйгө киребиз. Киргенден сиздер көрүп атасыздар, кенен тепкич бар экен бул жердечи. Бул жерде мындай план бар экен. Пластик кылып койсочу, обшвет этип койсо. Ушул бетин. Ушул бетин пластик менен обшвет этип койсоңуздар, кургак, жылуу жа бут чечер болуп калат экен да. Ана бул эшик болсо атайын ушул жака чыгарып коюптур, өзүнчө кылыпчы. Бул киргенден кийин ширле бул комнатага кирип кетсеңиздер болот да. Бул зал кыласыздарбы, намазкана кыласыздарбы, ушундай өзүнчө комната бар экен. Бул сырттан эле кирет экен да. Ошон үчүн бул жагын пластик кылып койсоңуздар, обшвет этип. Өтө жакшы экен. Үйдүн баары парой, жылуу. Бул комната жакшы жасалыптыр. Эми үйдүн ичине кирейик, бисмилла деп. Сиздер көрүп аткандай эки жакта айнек экен. Бисмилла. Киргенде эле дагы тияка бияка таркап кете турган жер. Түз эле кухнясына кирип кетейик. Бул жак кухня. Бүт эле жаңы эшиктерди салганда алмаштырып. Анан мурунку үйлөр калың да, дубалдары. Жана дагы бул мурда орустан алганда сосна дедиби, негизи астын баары лакталган ушундай чирибеген пол экен. Жыпжылуу, бул полго вообще тийишпеш керек. Бир жерде бир сынган, чириген жери жок экен. Негизи пол жылуу болот да. Сиздер көрүп тургандай бул кухня. Ошол жерден отуруп тамактанасыздар. Чугунный парой, жана айнек сырттан көргөн. Анан бул жакка киргенде, бул топка ушул жакта. Топка ушул жакта экен. Анан жа сыртка чыгып кетсеңиздер болот ушул жака. Көмүр сөмүр алып келип жагып бересиздер. Бул жерден тамак пиширип бересиздер дагы. Анан жанагы санузел ушул жерге салыныптыр.
Жакшы экен да, мына үйлөрдөн алыс жыттанбайт. Ушундай кылып квадратный кылып салыптыр. Жакшы сонун кылып. Өзү да бийиккен, айнек өйдө жакта дуалдын калыңдыгын көрүп атасыздар. Узунунан туруп жуунасыздар бул жерге. Бунуз да чоң экен, жакшы экен. Дараталган кенен болуптур да. Сонун кафелденген, барлыгы бир свет болуп. Ушундай жакшы да. Мындай суу чачыраткычы. Жана паровой. Ысык суу, муздак суу чыгат. Ушул жерде дагы идиш жеп отурган бар экен. Эми кийинки тамдарга, комнаталарга барайык. Кийинки комнаталарга өтсөк, оң жактан баштайык. Ушундай чакан комната. Буну спальня кылса болот. Бул жагы да жылуу. Негизи ол жылуу экен, негизи от жагы элекпиз деп отур да. Азыр бул жерде кемпир жалда. От жагы эле экен. Муну эле бет маңдайында да ушундай эле комната. Кемпир чал ушул жерде өстеди. Бул жагы да спальня экен, жакшы экен. Сыртан күнгөй бетте. Мурунку эле дуалдар натуральный. Мурунку полдор сон. Кийинки түс кирсек, зал экен, мынакей. Кенен зал. Чугунный паровойлорду көрүп атасыздар. Ар бир айнекке кылып койгон, 4 айнек. Жана дагы айнектер 2 кабат айнектер мурунку. Бул жака демек пластиктин кереги жок да. Ошомойдон экен да. Дуалдын калыңдыгы не дейт? Эсептей албайсың да, кыскасын ого бир 60 мындай эле бар экен да. Ошондой. Кийинки комнатасы спальня экен дагы. Детский. Эми кийин демек бул тамда 3 спальня бар экен. Ошо жакшы экен да. Анын 2 конок тозо турган комната бар экен дагы. Жанагы дагы кухнясы. Буюрса таныштык, бардык эле комната менен таныштык. Анан общий үйдөгү бардык нерсе калат деди. Только ушу телевизор, анан майда чүйдөлөрүн алып кетет экен, эми өздөрүнө керек. Бирок көп нерсе калат экен бул үйдө. Баазым болсо $50,000 дейт, бирок аны $50,000 экиге бөлүп берсеңер болот дейт, 2 жылга. Анан кокуста наличка алам десеңер, анда сүйлөшөбүз деди. Кем бар деди. Өзүңүздөр көргөндөй эле сонун жерде экен. Азыр сыртка чыгып эми тракторун тартып берейин. Трактор да сатылат. Ушул трактор сатылат экен. Полный шаймандары менен. Жанагы прицепти көрдүңүздөр да. Ошо прицеби да бар. Ушундай чизил, жөөк салгыч. Мына жөөк салгыч. Бул жерде да жөөк салгыч, чизил экен. Планировка бул деле чизил экен да. Ушулар менен кошо сатылат. Мынакей. Жана дагы алда бир ушундай немеси бар экен. Сепкичи ушундай окшойт. Мынакей. Баазы канча 600,000 деди, 650,000 деди, ушинтти да. Кожоюн. Эми мына экран номери турат. Ошо номерге да байланышып да келишип алсаңыздар болот. Эми $50,000 деген доллар жакшы эле, көптөр. Мисалы, азыр көптөр эле ошондой эле сурап калбадыбы? Болбогон бир эле участокко эски бир жазылбаган үйлөргөчү. Анын жанында бул сон жерде, кенен жерде, бул сырттын баарын участок кенен калаган жерге эмне кылсаңыздар да болот. Экранда номерге байланышып өзүңүздөр сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Мен тамды сиздерге көрсөтүп бердим подробно. Чоң там, жакшы экен. Байланышкыла туугандар. Эгерде реклама тарттырам десеңиздер, экрандагы номерге байланышкыла реклама кылып беребиз.